Интернет аркылуу акча табуунун оңой жолу Avalon сайтында баары жөпчөнөкөй опцияндагы ссылка аркылуу өтүп, алгач катталган андан соң инвестор катары акча саласыз. 24 саат 7 күндүк кылып, жыйынтыгын бир күндө байкаңыз. Avalon сайты баары жөпчөнөкөй. Телек Токтогазиев Ала Тоо аянтындагы митингден жаракат алды. Кадырдан Токтогазиевди колу бутунан кармап көтөрүп бара жатканын көрүүгө болот. Ага жардам бергендердин Телек Карман деп жатканы угулат. Атамекен партиясынын мүчөсү Телек Токтогазиев Ала Тоо аянтындагы митингде жаракат алды. Кадырдан Токтогазиевдин колу бутунан кармап алып көтөрүп бара жатканын көрүүгө болот. Ага жардам бергендердин Телек Карман деп жатканы угулат. Буга чейин Токтогазиевди 4 партия вице-премьерликке талапкер катары көрсөткөн. Өзү болсо коркутуулар болуп жатканын айткан. Буга чейин аянтта мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана Өмүрбек Бабановдун тарапташтары чогулушкан. Андан кийин өкмөт үйүнүн алдында чогулуп турган Садыр Жапаровдун тарапташтары Ала Тоо аянтына келип алышкан. Эки тараптын ортосунда кагылышуу болуп, ок да атылган эле. Андан кийин Жапаровдун тарапташтары өкмөт үйүнө кайта баштаган. Ушул тапта алар митинг өткөрүп жатышат. Булак Спутник KG. Интернетке аянтта сабалып канжалап жаткан кишинин видеосу чыкты. Ала Тоо аянтындагы митингде алгач Садыр Жапаровдун колдоочуларын сүрүп чыгарууга аракет болгон. Кийин эки жактан тең таш ыргытылып ызы чуу башталган. Интернетте бети башы канжалап эс учу жок жаткан кишинин видеосу тарады. Кадрларда аны бир топ киши тегеректеп алып сүйлөп жатканын көрүүгө болот. Ал жерде Алмазбек Атамбаев, Темир Сариев жана башка саясатчылардын аты аталып, бул жан сакчыны карагыла деп айтылат. Ошондой эле силерди дагы ушундай тагдыр күтүп турат деген маанидеги сөз айтылат. Буга чейин форум мекемесинин алдында чогулуп турган мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен Республика партиясынын негиздөөчүсү Өмүрбек Бабановдун тарапташтары Ала Тоо аянтына келишкен. Саясатчылар эл алдына чыгып сүйлөп жатканда эски аянттан Садыр Жапаровдун тарапташтары келди. Алгач биринчи тарап Садыр Жапаровдун колдоочуларын сүрүп чыгарууга аракет кылып, кийин эки жактан тең таш ыргытылып ызы чуу башталган. Булак Спутник KG. Алмазбек Атамбаев ок тийген автоунаасын көрсөттү. Буга чейин Ала Тоо аянтында белгисиз адам терезелери караңгылатылган автоунаага ок аткан видео тараган. Ал автокөлүктө Алмазбек Атамбаевдин баратканы аныкталды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке аны жок кылуу аракети болгонун айтып, автоунаасына тийген октун изин көрсөттү. Анын видеосу Facebook баракчасына жарыяланды. Журналисттер Алмазбек Шаршенович бүгүн сизди жок кылуу аракети болду деп эсептейсизби деген суроо узатышты. Менин автоунаамды ойнош үчүн ок атты деп ойлойсуңарбы деди Атамбаев. Ал ошондой эле эгер желим ок болгондо зоттолгон автоунааны тешип кетмек эместигин кошумчалаган. Белгилей кетсек, буга чейин Ала Тоо аянтында белгисиз адам терезелери караңгылаган автоунаага ок аткан видео тараган. Буга чейин форум мекемесинин алдында чогулган эл менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен Республика партиясынын негиздөөчүсү Өмүрбек Бабановдун тарапташтары Ала Тоо аянтына келишкен. Саясатчылар эл алдына чыгып сүйлөп жатканда эски аянттан Садыр Жапаровдун тарапташтары келген. Алгач биринчи тарап Садыр Жапаровдун колдоочуларын сүрүп чыгарууга аракет кылып, кийин эки жактан тең таш ыргытылып ызы чуу башталган. Булак Спутник KG. Жээнбеков генералдык штабка келип, абалды турукташтырууну талкуулоодо. Мамлекет башчысы азыркы учурда эң башкы милдет Бишкек шаарынын тургундарынын коопсуздугун камсыздоо жана коомдук тартипти калыбына келтирүү экенин белгиледи. Президент Сооронбай Жээнбеков куралдуу күчтөрдүн генералдык штабынын жаңы дайындалган начальниги Талайбек Өмүралиев менен өлкөдөгү абалды турукташтыруу маселесин талкуулады. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык президент Жээнбеков куралдуу күчтөрдүн башкы штабына барган. Мамлекет башчысы азыркы учурда эң башкы милдет Бишкек шаарынын тургундарынын коопсуздугун камсыздоо жана коомдук тартипти калыбына келтирүү экенин белгиледи. Бүгүн Бишкек шаарына өзгөчө абал киргизүү боюнча жарлыкка кол койдум. Абалдан чыгуунун чарасы катары биз кечиктирилгис түрдө кырдаалды көзөмөлгө алып, тынчтыкты орнотуубуз зарыл, деди президент. Жээнбеков ошондой эле саясий чакырыктар менен кошо мамлекетти бөлүп жарууга багытталган чакырыктар айтылып жатканын кошумчалады.
Шаардыктар жана биздин мекендештер жоопкерчилиги жок саясатчылардын курмандыгы болуп калбашы керек. Ошондуктан мен мамлекет башчысы катары конституциялык укугумдан пайдаланып, элдин тынч жашоосу, мамлекеттин бүтүндүгүн камсыздоо үчүн болгон күчүмдү жумшайм. Өлкөдөгү акыл эстүү күчтөрдүн баары мени колдойт деп ишенем, деди мамлекет башчысы. Бүгүн Бишкекте Алмазбек Атамбаев, Өмүрбек Бабанов баштаган саясий лидерлер өзүнчө, Садыр Жапаровдун колдоочулары өзүнчө митинг өткөрүштү. Алар Борбордук аянтка чогулушуп, кагылышуу болуп ок атылды. Ушу тапта өкмөт үйүнүн алдында Садыр Жапаровдун тарапташтарынын митинги өтүп жатат. Маалымат булагы Спутник эжи сайты. Жапыкеев: Садыр аба башкы прокурор кылып буйрук чыгартып берем деди. Өзүн башкы прокурор атаган Сыймык Жапыкеев Facebook баракчасы аркылуу узатылган суроолорго жооп берип, соңунда кырдаалга байланыштуу пикирин айткан. Анда ал башкы прокуратураны такалагысы келген көчтөрдөн коргоп жаткандыгын жана ал жактагы кызматкерлер аны толук колдоого алышкандыгын билдирген. Ошондой эле Садыр Жапаровдун өкмөт башчы болгонун колдой тургандыгын, Жапаров премьер-министр болсо биринчи аны башкы прокурордун милдетин аткаруучу деп буйрук чыгарам деп убада кылгандыгын билдирген. Садыр аба мага кечээ: Сыймык, сен башкы прокурордун милдетин аткаруучу болуп атасың. Өкмөткө барганда биринчи кезекте сага башкы прокурордун милдетин аткаруучу деп буйрук чыгартабыз деди. 61 депутат кол койду. Мыйзамдаштыр ал, антпесе эмне болуп кетет, согуш болуп кетеби дейт. Биз Садыр аба дедик, эл сизге ишенет. Эң көп колдоочу сиздики. Эл ишенип атса, өкмөттү сизге өткөрөлүк дедик. Азыр биз абалды турукташтырууубуз керек, анан иштин баарын жүргүзөбүз, деди түз эфирде Жапыкеев. Булак аргумент кейжи. Азимбек Бекназаров: Алмаз, сага каршы мен чыгам, же сенин же менин каным төгүлөт. Галстугум менен костюмумду чечтирбе. Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Азимбек Бекназаров мурдагы досу Алмазбек Атамбаевга кайрылуу жасап катуу эскертүү берди. Урматтуу Алмаз досум, сен экөөбүз далай жүрдүк, азап менен тозокту тарттык. Мен сага айтайын, эсиң барда этегиңди жый. Сага өткөндөгү кан аздыклабы? Бүгүн элди алып чыгам деген аракетиң канды иңсеп турганыңбы? Мен ойлойм, андайга барбайсың. Эски досуң катары айтайын, жаштарды токтот, тобокелге салба. Эгерде сен баарын тобокелге салсаң, ошондой аракет кылсаң, мен сага ачык айтайын, менин галстугум менен костюмумду чечтирбе. Сага каршы мен чыгам, же сенин же менин каным төгүлсүн, башкалардын каны төгүлбөсүн. Сени легитимдүү бийлик менен кызматташууга жана укук талаасына кайтканга чакырамын, деди Азимбек Бекназаров. Төмөнкү тасмада Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Азимбек Бекназаровдун кайрылуусу толугу менен. Булак Назар Ньюс кейжи. Чыныгы генерал, саткан генералга айланган Асанов. Шайлоонун жыйынтыгын шылтоо кылып, башаламанды оюштуруп чыккан лидерлердин бири Курсан Асанов болчу. Ал жаштарды өзүнүн мурдагы соратниктерине каршы тукуруп, милицияны таш бараң калдырды. Андан соң көч менен барып, Ички иштер министрлигин басып алды. Муну саткынчылык деп атайт. Өзүнүн мурдагы кесиптештерине каршы чыгып, өз үйүнө кол салды деп атайт. Убактылуу Ички иштер министрлиги жетектеп 3 күн креслосун кайтарып отурду. Ал убакта шаар башаламан түшүп, мародерчулук жайылып, каалагандай талкалашты. Курсан Асанов өздүк курамды топтоп, тынчтандырууга барбай, кызмат бөлүштүрүп, анча-мынчасынан пара алганга жетишиптир. Бүгүн Ички иштер министрлигинен көчүккө тебилгенден кийин көчөгө чыгып алып, мен сабалган балдардан кабар алып жүрдүм, ошого бошобой жаттым деп актанды. Кабар алып эмне, жамбашына укол сайып жүрүптүрбү? Генерал деген жогорку наамга жеткенде мынтип өздүк курамдан куулуп, кадыры төгүлүп, иттин арткы шыйрагындай болуп көчөдө калганы чыныгы генерал үчүн өлүмгө барабар. 2010 жылы деле Ошто кан төгүлүп, улут аралык жаңжал болуп жатканда, бул бай өзбектерди БТР менен ташып, акча жасап, ээн калган үйлөрдү тоноп, байлык топтогонун жергиликтүү жаштар али күнгө чейин айтып жүрүшөт. Кой Таш окуясында дагы саботаж кылып, милициянын ишениминен кеткен. Бул эми эч ким эмес, тарыхта крыса деген ат менен калат. Убагында Азия Ньюс гезитинин редактору Аслан Сартбаев бекеринен муну крыса деп айткан эмес экен. Аслан Сартбаев, таппасаң кое кал. Булак Назар Ньюс кейжи. Клара Сооронкулова: түндө Бабановду ойготуп, өзүбүз ага кайрылдык. Бизге акыркы учурда тажрыйбасы бар күчтүү саясатчы керек болуп жатат. Ошондуктан биз Өмүрбек Бабановдун талапкерлигине макул болдук. Бул тууралуу Реформа партиясынын лидери, Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова билдирди. Ага журналисттер премьер-министрликке эмнеге Бабанов келиши керек деген таризде суроо узаткан. Жаштардын көбү бизге нааразы болушу мүмкүн. Жаштар келсин дебедик беле деп. Бирок азыркы кырдаалда тажрыйбасы бар күчтүү саясатчы керек болуп турат. Ошол үчүн биз Бабановдун талапкерлигине макул болдук. Муну биз сунуштадык. Бабанов бизге
кайрылган жок. Биз түндө ушундай чечимге келип, ал кишини өзүбүз ойготуп сунуштадык, деди Сооронкулова. Эске салсак, бөгөн 4 партия Ата мекен, Реформа, Республика жана Бир бол Өмүрбек Бабановду премьер-министрлик кызматка сунуштады. Булагы аргумент кейжи. Атамбаев форумдан жоон топ колоннаны баштап Ала Тоо аянтына чыкты. Экс-президент Бишкектен Борбордук аянтында тынчтык митинги өтө турганын билдирди. Ал ошондой эле парламентти шайлап, өкмөттү кураш керектигин кошумчалады. Алмазбек Атамбаев форумда чогулган элдин алдына чыгып сүйлөдү. Сөзүн жыйынтыктагандан кийин колоннаны баштап Ала Тоо аянтын көздөй жөнөдү. Бишкек шаарындагы форум мекемесинин алдында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары чогулду. Аларга Республика партиясынын негиздөөчүсү Өмүрбек Бабанов тарапташтары менен келип кошулду. Ушул тапта Атамбаевдин тарапташтары 7 апрель көчөсү менен ылдый төшүп келе жатышат. Булак Спутник AG сайты.